После этого боя готовятся Асылбекова Эльдана, красный угол, Төлегенова Аяна, синий угол. Елу 5 килограмм салмақ чембердігі. Қызыл тараптан Али Айманбетова. Жаңаға қаршы көк тараптан Аяджан. Аяна Асанбекова. Екінші, үшінші болады. Эльдана ұтса? Давай поставим сразу. Асылбекова Эльданамен. Салим, бұл шықпай ба? Енің шыққанда іште өтті бересіз. Ну, хорошо. Хорошо? Без проблем? Хорошо. Көк тараптаға Аяджан Асанбекова. Жақшы чауылды өніктіріп жатады. После этого боя готовится Джумабекова Салима, красный угол. Асылбекова Эльдана, Үшінші синий угол. орын үшін өтіп жатқан беттеш, ұрматты түлі көрішілер бұл. Али Айманбетова менен Аяджан Асанбекованың ортосында беттеш. Али Айманбетова Олимп спорт клубынан, ал эми Аяджан Асанбекова Альтаир спорт клубунун атынан чыгат. Аяджан өтө жакшы чабуулдук аракеттер азыр. Время. Вакыт. Биринчи раунд. Салып. Не будет. После этого боя ты выходишь. Ты, нормально. Башка машыктыруучулар дагы да болсо өзүнүн шакирттерине көргөзмөлөрдү берип бүтө элек азыр. Как на пирамиде у нас. Петличка. Потом будет слушать. Али Айманбетова тараптан алдамчылык аракеттер болууда азырынча. Өтө жакшы. Аяджан Асанбекова биринчиден болуп чабуулга өтүп көрдү. Девушки 12-14 лет до 55 килограмм. Айманбетова Алия Олимп, Асанбекова Аяджан Альтаир за первый. Алтын байге үчүн болуп жаткан беттеш экендигин маалымдап өттү. Ал эми протоколдо болсо 3-чү орун үчүн бериле турчу өтүп жаткан беттеш деп жазылган. Жакшы аракет. Аяджан Асанбекова тамай тийин орундаткан сыяктуу. Али Айманбетова да бардыгы жакшы деп ишенелик азыр. Дагы бир аракет Аяджан Асанбековадан. Буту менен соккузатууда Аяджан Асанбекова өтө жогорку деңгээлде экендигин көрсөк болот. Али Айманбетова буту менен таптакыр жооп кайтара албай жатат. Время. Жана вакыт. Калыстар тобунун чечимин күтөлү эми. Кандай чечимди чыгарышат? Да, после этого выхожу.
Синий 8-0. Синий 8-4. Синий 7-4. 7-1. Ооба. Аяжан Асанбекова демек 55 кг салмак чембердигинде Чүй областынын тайквандо боюнча чемпионатында биринчи орунду алып кетти. В этом бою победу одержал боец синего угла. Жана кезектеги мушкелер 46 кг салмак чембердигинде Салима Жумабекова менен Элдана Асылбекованын ортосундагы беттеш орун алат. Салима Жумабекова биринчиден чабуулдук аракеттерин баштоодо. Элдана Асылбекова тараптан жооп берилди, бирок таамай сокку узатуу мүмкүнчүлүгү боло элек. Андан аркы жүрүштү байкап туралык. Салима деген могу? Бир жарымдан экен. Салима Жумабекова кайрадан чабуулду күчөтүп баштады. Буту менен чабуулантууда колунда кошуп, андан аркы аракетин жалгаштырып көрдү. Жакшы, Элдананын аракеттерин байкайлык. Бирок анчейин деле ийгиликтүү ишке ашпай эле анын аракеттери. Кезектеги аракети Салима Жумабекованын аткаруусунда. Ийгиликтүү ишке ашты. Убакыт. Время. Первый раунд. Биринчи раунд жыйынтыкталды. Жана бир нече көзүрмемдерден кийин экинчи раунд орун алат. Экинчи раундтун жүрүшү. Салима Жумабекованын аткаруусунда бир таамай тийүү бар атаандашынын жүзүнөн ылдый калкакка. Дагы бир чабуул Салиманын аткаруусунда. Жакшы аракеттер Элдана Асылбекова. Жана бул жолу Элдана Асылбекова
жерге жығылып түшкөндүгүн байкадык. Убакыттагы жыйынтыкталды. Калыстар тобунун чечими чыккан чакта күтүп туралы азыр. Отур. Туда смотри. Я на соревнованиях какой-то зашли там. Димка. Пора. В этом бою победу одержал боец в красном углу. Салима Жумабекова. Ишенимдүү. Бул беттештеги жеңишин камсыздады. 15 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында беттеш орун алды. 46 кг салмак чембердигинде. Кийинки беттеш Айдана Шерикова жана Айжан Халикованын ортосунда орун алат. 52 кг 15 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр. Айжан Халикова көк түстөгү кийимчен мушкер Газпром машыгуучу жайынан. Ал эми атандашы Айдана Шерикова ал Капкан спорт клубунан. Бул салмак чембердигинде Саадат Султанасыр кызы 3-чү орунду ээлеген. Бул финалдык беттеш 52 кг салмакта жеңгени 1-чи орунду алат. Эми жеңилгени 2-чи орун. Байкап туралы кандай аракеттер менен жалгаштырат болду экен бул жүрүштү. Нормально койсоң, Азим. Айжан Халикованын аткаруусунда өтө бир таамай тийүүлөр болууда. Бирок Айдана Шерикова биринчиден болуп чабуул өнүктүрүп жатат. Тагыраак айтсак, активдүүрөөк иштөөдө. Айдана Шерикова жакындап бара жатат. Айланып деп ыкмасы ишке ашкан жок. Ой, өтө жакшы Айжан Халикованын аткаруусундагы таамай тийүү атандашынын жүзүнө. Ушундай туруктуулукту кармайт болду экен акырына чейин. Азыр эми биринчи раунд жыйынтыкталгандыгын көрүүбүз. Эки раундда. Эки раунд. Первый раунд уялаттыр. Бул бир. Жок, азыр канча жашачы? Азыр үчөө круговой кетет. Эки жашата азыр Айдана менен. Чакыра бер. Жана экинчи раунд башталат азыр. Айжан Халикова жакшы аракеттерин баштады. Айдана Шерикова дагы келер замат жооп кайтарып үлгүрүүдө. Бул жолу беттеш өтө турчу жыйындын сыртына да чыгып кетишкен. Айдана Шерикова Айжан Халикованын чабуулунун натыйжасында бир аз сырткараак жана экинчи номер менен качып тайсалдап беттешти өткөрүүгө да мажбур болуп жатат.
Айдана Шериковадан өзгөчө бир чабуулдук аракет. Ийгиликтүү эмес бирок. Ийгиликтүү болуп чыга келбеди. Беме. Убакыт. Калыстар тобунун чечимин күтүп туралык эми. Кимисине жеңиши ыйгарылат болду экен. Гербі. Бойцы. В этом бою победу одержал боец в синем углу. Айжан Халикова ишенимдүү жеңишти камсыздады. Бул 50 килограмм салмак чембирдигинде Надаям приглашается. алтын байгени тагынса, Синегут, атандашы күмүш байгени Шерикова Айдана, капкан. тагынат. Красный угол остается. Демек дароо экинчи беттешине чыгат. Айдана Шерикова атандашы Саадат Султанасыр кызы. Экинчи орун үчүн боло турчу беттеш бул. Айдана Шерикованын аткаруусунда бир айланып тебүү аракети болду, бирок таамай тийгини орундата алган жок ал. Кезектеги аракеттери Саадат Султанасыр кызы азыр жакшы аракеттерди өнүктүрүп бара жаткан, бирок Айдана Шерикова атай салдап жатып беттешүүтө турчу талаа чийинин сыртына чыгып кеткен. Время. Убакыт. Первый раунд. Биринчи раунд жыйынтыкталды. Бойцы на середину. Экинчи раунд башталуунун алдында Айдана Шерикова жана Саадат Султанасыр кызынын ортосунда беттеш 50 килограмм салмак чембирдиги жеңгени экинчи орунда эйлейт, ал эми утулуп калганына үчүнчү орунда эйлейт. Байкап туралык, акыркы раунд азыр, чечүүчү раунд. Айдана Шерикова бир аз тобокелдүү кадамдарга да барышы толук мүмкүн бул раундда. Анткени буга чейинки раундда бир аз алсызыраак беттеш өткөргөндүгүн да байкаган болчубуз. Кайрадан беттеш өтө турчу чийиндин ичинде беттеш уланат. Саадат Султанасыр кызынан бир чабуулдук аракет, бирок ичине бир сокку өткөрүп алды. Экинчи ирет дагы ошондой аракеттер уланууда.
Жақшы бир тамай тийүү бар. Коргону тарабында алды турукташтырыш керек азыр. Жақшы колу менен иштөөсүндө тамай тийүүлөрдү жасап жатат. Вакыттагы сапарын карытып бара жатат. Өтө жакшы Айдана Шерикова. Бир тамай тийүүнү жасайт азыр. Саадат Султанасыр кызы өзгөрүп калды көрүнөт. Өтө кубаттуу соккун үчүн өткөрүп алды. Жана тайм-аутта сурап жаткандыгын көрүүдөбүз. Жана беттеш улантууга даяр. Андан аркы аракеттери жана вакыттагы жыйынтыкталып калды. Азыр экинчи орунду ээлеген Жамушкерди дагы аныктайбыз бул көрүнүштөрдөн кийин. Айдана В Шерикова. этом бою победу одержал боец в красном углу. Айдана Шериковага жеңиш чыгарылды. Ал экинчи орунду ээлейт. Ал атандашы Мунда. үчүнчү орунду. Аликова Айжан, Газпром Саадат занимает Султанасыр первое кызы. место. Шерикова Айдана, Капкан занимает второе место. Султанасыр кызы Саадат занимает третье место. Газпромдо. Саадат Султаназар кызы За ними үчүнчү готовятся орунду ээледи. девушки 18+, до 64 килограмм. Уморова Зары Ильнура, 58 Газпром, килограммдагы красный. Тиева Гаухар, Беттеш. Капкан, синий угол. 15-16 жаштагы Шкерайымдар, Эркайым Сапаргалиева кызыл тараптан чыккан. Ал эми Амина Бактияр кызы көк тараптан. Бул финал, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жеңгени биринчи орунду алат, жеңилгени экинчи орунду ээлемекчи. Шаракеттер Амина Бактияр кызынын аткаруусунда 2-3 ирет тамай тийүүнү орундатты. Ал эми Эркайым Сапаргалиева азырынча бир туруктуу жооп кайтара элек. Өтө жакшы Эркайым Сапаргалиева азыр сол колу менен атандашынын жүзүнө бир тамай тийүүнү жасады. Андан аркы аракеттер кандай таризде жалгашат? Второе время, первый раунд. Биринчи раунд жыйынтыкталгандыгын көрүүдөбүз. За ними готовятся девушки 18+, до 64 18 жаштан килограмм. жогорку Уморова Ильнура, Газпром, айымдар. красный угол. Альтеева Андан Гаухар, кийинки Капкан, беттешке синий чыгат. угол. 64 килограмм салмак чембердигинде ал жакта дагы финалдык беттеш орун алат. Эльнура Уморова, Газпром спорт клубунан жана атандашы Гаухар Бойцы на середине. Альтиева, Капкан спорт клубунан.
Азыр 58 кг салмак чембердигиндеги финалдык беттешти көрүүдөбүз. Амина Бактияр кызы да бир эле чабуулга чыгып көрдү, бирок азырынча ийгиликсиз Эркайым Сапаргалиева абалды жакшы турукташтырып көзөмөлдөп жатат. Андан ары абалда кандай жалгаштырышат болду экен? Жакшы аракеттер. Тагы да болсо Амина Бактияр кызы бул жолкусунда бул өрөлдү азыркы кагылышуусунда жакшы бир көрсөткүчтү берип өттү. Кайрадан Амина биринчиден болуп чабуулга барган. Эркайым Сапаргалиевадан бир кубаттуу сокку бар сол буту менен. Бирок бираз чарчап калды көрүнөт. Амина Бактияр кызы азыр чабуулга чыгууга шашыла элек. Эки мушкер айым тең. Эркайым дагы 2-3 ирет коргонуу иретинде буту менен сокку узатып үлгүрдү жана убакыт. Калыстардын чечими В этом бою победу одержал боец синего угла и занимает первое место. Амина Бактияр кызы биринчи орун Капкан спорт клубунан, Эркайым Сапаргалиева дагы Капкан спорт клубунан. Тип биринчи жана экинчи орунду бөлүп кетишти эки спорт жайым. 18 жаштан жогорку 64 салмак чембердигиндеги беттеш Гаухар Алтиева көк тараптан Капкан спорт клубу. Эми атандашы Эльнура Оморова кызыл тараптан Газпром. Жакшы аракеттер азыр. Бирок чабуулдан ары жалгаштыра алышкан жок. Эльнура Оморованын аткаруусунда дагы бир чабуулдук аракет өнүгүүнүн үстүндө. Бирок азырынча ийгиликсизирээк болууда. Жакшы. Вот это не твой? Жок. Калыс аралашат кайрадан. Деньги, да? Борбордук бөлүккө чакырып өттү. Гаухар Алтиева чабуулду өнүктүрүп баштайт. Бирок Эльнура Оморова туруктуу көрүнүүдө азырынча. Эльнура Оморова бүтүп андан соң атандашынын буту жерге түшкөндөн кийин чабуулга чыгып көрөт. Жок, акырына чейин мындай туруктуулукту кармай алган жок азыркы өрөлдө. Андан кийинки аракеттерин байкайлы. Өтө жакшы тебе Гаухар Алтиеванын аткаруусунда, бирок коргонуу тарабын көзөмөлдөп үлгүргөн Эльнура. Гаухар дагы бир аракет токтотуш керек бул жерден. Первый раунд. Биринчи раунд. Тыныгууга кетишүүдө азыр. Что, могу чекать, да? Могу тут, да? Могу чекать, да?
чийип койгон анда. Барбы сенде? Тыныгуу учурунда башка машыктыруучулар дагы көргөзмөлөрдү берип үлгүрүүдө. Шестен жок му? Жок. Бойцы на середину. За ними готовятся девочки 8-9 лет до 30 килограмм. Тохонова Таткаим, Альтаир, красный угол. Берге Руфина, Прайд, синий угол. Жана мындан кийинки беттешке чыга турчу айымдарды чакырып өттү. Даярдануусун өтүнөт. Тагыраак айтсак уюштуруучу топ тарабы. Жана өтө жакшы. Дагы бир чабуул Элнура Омарованын аткаруусунда жакшы таризде өнүгүп бара жаткан. Жана Гаухар Альтиева абалды көзөмөлдөп үлгүрүүдө. Bir кереметтүү тийүүнү жасады Элнура Омарова. Чабуулду токтотпой, тандан аркы жалгаштыруусу. Жана Гаухар Альтиева жаракат алып калдыбы же анын бет кабы. Бет кабын кайра оңдоткон соң башка машыктыруучусуна беттеш өтө турчу талаага кайтып келгендигин көрсөк болот. Жана убакыт. Калыстар тобунун жыйынтыктары, чечимдери. Девочки 8-9 лет до 30 килограмм. Тохонова Таткаим, Альтаир, красный угол. Берге Руфина, Прайд, синий угол. В этом бою победу одержал боец в красном углу. И занимает первое место. Элнура Омарова биринчи орунду алат. Ал эми Гаухар өзүнүн жакшы бир чеберчилигин көргөзө алган жок. Натыйжасында ал экинчи гана орунду ээлейт. На дайм приглашаются юноши 5 лет до 20 килограмм. Аванов Даниэль, Газпром, красный угол. Русланов Эмир, Дельта, синий угол. Бойцы на середину. Кезектеги беттеш өтүүчү жайга көтөрүлө турчулар 5 жаштагы мырзалар. Если Аванов Даниэль выиграет, то 20 килограмм салмак чембирдиги. минута 2. Эмир Русланов көк тараптан чыккан Эмир, атандашы Даниэль Аванов. Бул жакта Илхам Илни да бар экенин айтып өтөлү. Жана Даниэль Аванов андан аркы аракеттерин жасап көрүүдө.
Тайм-аут. Время тайм-аут. Башкы машыктыруучуларды, башкы машыктыруучулары көргөзмөлөрдү берип дагы үлгүрүүдө. Даниэль Аванов чабуулга аракетин көрүп жатат. Эмир Русланов кандай жооп кайтарат? Качып беттешти өткөрүүдө. Жана ортодогу калыс аралашып ага качпай беттешти өткөрдүгөн көрсөтмөнү берди. Эми Эмирдин андан аркы аракеттерин байкайлык. Жок, Даниэль Аванов бир аз өжөрүрөөк көрүнөт бул жерде. Буту менен дагы чабуулга өтүүдө. Время. Биринчи раунд бүтөйүн деп калды. Жыйырма килограмм салмак чембирдигиндеги беттеш. Ой. Өтө жакшы тийүү Эмир Русланов. Даниэль Аванов ыйлап дагы жатат азыр. Бирок беттешти улантышы керек. Андан ары чабуулун өнүктүрүп көрөт. 2-3 рет таамай тийүүлөр бар. Ортодогу каласы кайрадан аралашууга мажбур. Даниэль Аванов азыр ыйлап алып, көзүнө жаш алып беттешти улантууда. 5 жаш курактагы таэквондочулар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ана Даниэль кайрадан буту менен дагы, колу менен да чабуулга чыгууда. Эмир Русланов азырынча катага жол берер эмес. Өтө жакшы. Даниэльдин аткаруусунда 2-3 рет буту менен таамай тийүү орун алды. Ой. Считается, Ага. Калыстар тобу эсепке алынабы деген суроолорду бири-бирине берип өтүштү. Кene жыгылып бара жаткан убагында жүзүнө сопку затылган. Даниэль. Жана убакыт жыйынтыкталды. Убакыт бүткөн учурда дагы Даниэль Аванов өтө ызаланып алган сыяктуу. Чабуулууну токтоткон жок. Кезектеги бери кызыктуу беттешке күбө болду, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаштар арасында эми жаштайынан 5 жаш кезинде мындай спорт дүйнөсүнө умтулуш чындыгында мактоого татырлык нерсе. Алардын бул спортко жасап жаткан алгачкы кадамдары дейли дагы. Алдыңкы жылдардагы карьерасына В этом бою победу одержал боец кала өтөлүк. На ДМ приглашается Ильин Ильхам, красный угол. Русланов Эмир, остается минута на отдых. За первое, второе. Ханбулут. Ильин Ильхам второе место получается, Аванов Даниэль третье место. Сейчас пause. Запутался. На ДМ приглашается Асанбеков Баель, Мурас, красный угол. Анаркулов Нурмухамед, капкан, синий угол. После этого боя на ДМ приглашаются девочки 8-9 лет до 30 килограмм. Первое, так.
Русланов Эмир, Ильин. Русланов Эмир, юноша, 5 лет, до 20 килограмм. Русланов Эмир занимает первое место. Ильин Ильхан занимает второе место. Аванов Даниэль занимает третье место. Бул салмак чембердигиндеги 5 жаштагы спортчулардын жеңүүчүсү аныкталды. Натыйжасында Ильхам Илин 2-нчи орунду ээлейт, Даниэль Аванов 3-нчи орунду ээлейт, ал эми Эмир Русланов 1-нчи орунду ээледи. 30 килограмм салмак чембердиги 6 жаштан 7 жашка чейинки мушкеллер Руфина Бергеу жана Даткайым Токонованын ортосунда жүрөт. Жана Руфина Бергеу жакшы аракеттерге барууда азырынча. Даткайым Токоновандан бир көзгө толумду жооп болбой жатат. Руфина Бергеу чабуулун өнүктүрүүдө, бирок бир нече ирет жоопсуз чабуулдарды өзүнө өткөрүп алды. Жана анын колгабынын Даткайым Токонованын колгабы да чечилип кеткен. Натыйжасы 1-нчи раунд жыйынтыкталды. Башкы машыктыруучулар аларга кайрадан тапшырмаларын берип жатат. Борбордук бөлүккө кайрадан чакырылышат. Андан ары беттеш жалгашат демек. 2-нчи раунд. Даткайым Токонова бул жолку аракеттеринде биринчиден болуп чабуулга өтүп көрдү. Руфина колу менен дагы, буту менен дагы бир аз жогорку чеберчиликте иш алып барууда. Руфинанын аткаруусунда кезектеги тийүү. Даткайым бир аз активдүүрөөк көрүнүүдө 2-нчи раунддун жүрүшүндө. Кол менен деген тапшырмаларды берүүдө угуп жатат Даткайым. Оң колу менен соккуларды узатып көрүүдө. Руфина бул жолку аракетинде бир аз үстүндүк кылууда азыр жана беттеш жыйынтыкталды урматтуу көрүүчүлөр. Азыр эме калыстар тобунун чечими. Андан соң 30 килограмм салмак чембердигиндеги жеңүүчүлөр дагы аныкталат.
Что, 0-9 в конце? 0. А, 10, это красный. 10. Красный. Қалыс тартуының шешімі шыға элек. Дағы дұрысы Дальше, синий. сөйлесулер жүріп жатқандығын ұғудамыз. Что за хрень? Ну как это? Раз, два, три, четыре, 4, да? Раз, два, три, 4, 5, 6. Чую один, да? Синий, да? Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4. Это 2. В этом бою победу одержал боец синего угла. Занимает Руфина первое место. Эмбергеу жеңішті қамсыздады, датқайым жеңіл өзасын тартты, бирок эми тажрыйба катары эсепке алуу эришсе болот. После этого боя готовятся алдыңкы юноши 60 убактарда лет до 25 килограмм. көптөгөн чемпионаттардын Ильин алкагында, Кирилл Прайм, датқайымда красный угол. Жуматаев Ингиз, Газпром, синий угол. реванш алууга убактысы сөзсүз түрдө болот дейли. Сейчас тайм-аут. 20 килограмм салмак чембирдиги бул жолкусунда эркек балдар арасында Нурмухаммед Анаркулов жана Байел Асанбеков ортосунда. Өтө жакшы Байел Асанбеков азыр. Өтө бир мыкты чабуул өнүктүрдү. Жана Байел бул жоро Можно не подходить здесь как-то? дагы бир ирет атандашын тээп жыгылтты. Нурмухаммед Анаркулов дагы жөн турбай чабуулдук аракетин улантууда. Өтө бир кызыктуу беттеш бизге тартуулап жатат десек болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нурмухаммед Анаркулов кезектеги соккусу. Байел Асанбеков азыр тайсалдап артка качып беттеш өткөрүп калгандыгын көрүүдөбүз. Бирок анын турушу, турпаты, кыймыл аракеттери өтө жакшы деңгээлде экендигин да баса белгилеп коелук. Нурмухаммед дагы таамай тийүү бар. Явный боковой ротор. Нурмухаммедтен дагы бир таамай тийүү. Байел бир аз тайсалдап беттеш өткөрүп калгандыгын да байкап атабыз. Өтө жакшы. Нурмухаммеддин аткаруусунда дагы бир таамай тийүү. Время. Убакыт. Биринчи раунд демек. Жыйынтыкталды. Төрттөн бир финалдын алкагында Байел Асанбеков Фарух Абдыкалыков туткан. Молодцы. Официально. Ал эми Там пока маленький вообще. Нурмухаммед Анаркулов Нурел Кабыловду жеңген дагы жарым финалга жолдомо алган жайы бар. Твой бой тоже твоя выиграла. А, да ну. Поэтому я тебя позвал. По визуальному было видно, ногами попадал. Кто из них, короче, удар ногами Жана экинчи раундка Поэтому вас позвал. чыгышын байкап туралык. Çalıştım. 6 жана 7 жаштагы Экинчи раунд çalıştım. мушкерлер, тайквандочулар. Жакшы жүрүшүн улантып жатышат. Нурмухаммед өтө жакшы тийүү бул. Байел Асанбеков алгачкы аракеттерин жакшы деңгээлде баштады эле, бирок андан кийинки көрүнүштө анын иши жакшы жүрүшпөй жатат азырынча. Убакыт бар. Бир нерсе ойлоп тапса болот. Башка машыктыруучулары дагы Байелге эртерээк жооп кайтар деп жатат. Жакшы колу менен бир тийүү бар, андан соң буту менен дагы шашып чабуулга өтүп жаткан Нурмухаммед Анаркуловду жерге жыгылтат депти.
жакшы. Нурмухаммед өтө туруктуу чабуулдуулантууда. Ой, өтө кереметтүү тийүү, бирок Байел Асанбеков дагы өз жолун берип үлгүрдү бул жолкусунда. Колу менен сокку uzatууну Байел Асанбеков бир аз унутка калтырып коюп жаткан сыяктуу, бирок сол буту менен кезектеги тебүүсү ийгиликтүү ишке ашып берди. Ава, вакыт жыйынтыкталды эми азыр. Жеңүүчүнү аныкташат. Келбейби? Синий 14-9, 11-4, 19-4, синий 14-5, синий. Ава, демек Нурмухаммед Анаркулов жеңишти камсыздайт, ал эми Байел Асанбеков жеңилип калды. Бирок алдыңкы жылдарда бул эки таэквондочу сөзсүз түрдө келиши керек. Бойцы, заранее готовимся. Следующая категория юноши 6-7 лет до 34 килограмм. Асхаров Абакир, спортклуб Дельта. Ахматбеков Амир, спортклуб Олимп. Готовятся. Кийинки салмак чембирдигиндегилер дагы даярдалды. Кирилл Илин 25 килограмм салмак чембирдигинде жана Илгиз Жуматаев Может быть такое, что он вместо 150-130 всего 25 килограмм салмак чембирдигинде Кирилл Илин Прайд спорт клубунан, ал эми Илгиз Жуматаев болсо Газпром. Бул дагы финалдык беттеш, урматтуу телекөрүүчүлөр, жеңгени Уже 150 отправить. алтын байгени тагынат, биринчи орунду ээлейт, жеңилип калганы экинчи орунду ээлемекчи. Где-то у него так тебя остались, да? У нее, да, у него остается, да. Я потом Айджамал Айджи позвоню, скажу, вот такая ситуация, вы лишние, другие дали, оказывается. Да, скорее всего. Потому что 150, кроме ваших, заказывал. Кто заказывал? До вас заказывал Адахан, он забрал. То есть ваши еще даже не пришли. Таймаут, вообще сколько времени дается? Игорь просит смену, я сменю его. Игорь, хорошо, давай. Илгиз Жуматаев чабуулга чыгып көрөт. Кирилл өтө жакшы аракетти жасаган, экинчи аракети дагы таамай тийген жок, бирок алды көзөмөлдөп жаткан калыстар тарабынан көзөмөлгө алынышы керек. Кеттүү соккулар аркылуу Кирилл жооп кайтарууда. На первый даян готовятся спортсмены. Асхаров Абакир, спортклуб Дельта. Ахматбеков Амир, спортклуб Олимп. Ава, ортодогу калыс аралашат. Кирилл алдамчылык аракеттер аркылуу чабуулга бара жатат азыр. Вакыт жыйынтыкталды. 25 килограмм салмак чембирдиги, урматтуу телекөрүүчүлөр, эми гана экранга жаңы кошулган көрөрмандар болсо баса белгилеп өтөлү. Бишкек шаары Газпром аренасы таэквондо боюнча Чүй облусунун экинчи чемпионаты өтүүдө. Бул жерде жаштар арасындагы, өспүрүмдөр арасындагы беттештерге көп болду. Кобуга чейин кыздар, өспүрүм кыздар арасында 25, 20, 30, 35, 40 килограмм, 65 килограмм салмак чембирдикке чейин. Ал эми азыр өспүрүм балдар арасындагы беттеш орун алууда. 25 килограмм салмак чембирдигинде Илгиз Жуматаев менен Кирилл Илин финалдык беттеште аракеттерин жасап жатат. Жеңгени баса белгилеп өткөн эле биринчи орунду ээлейт, ал эми жеңилип калганы экинчи орунду алмакчы. Очень сильно задерживается. Бойцы на середину. Борбордук бөлүккө кайрадан мушкерлер ортого чакырылат.
Жана андан аркы беттештин жалгашуусу. Кирилл Илин да болсо жакындап көрүп чабуул өнүктүрүүгө аракетин издейт, бирок азырынча ийгиликсиз болуп жатканда Илгиз Жуматаев абалды турукташтырып көзөмөлдөөдө. Өтө жакшы. Качан гана атандашы бутун көтөрүп жерге таштар замат чабуул өнүктүрүп жатат Илгиз Жуматаев. Дагы бир аракеттер өтө мыкты деңгээлде уланып бара жатат. Кирилл Илин өз жогун кайтарууга аракетин жасоодо, бирок Илгиз Жуматаев өтө жөрмүш керек экендигин айтып өтөлү бул жерде. Илгиз кайрадан чабуул өнүктүрүүдө. Жакшы, Кирилл Илин бул жолу Илгизде жерге жыгып койгон болчу, бирок убакыт дагы соңуна чыгып калган учур. Калыстар тобу өздөрүнүн чечимдерин тапшырууда азыр. У меня сегодня день рождения? Нет. Красный 8, красный, синий 13, синий 11, синий. Ооба. Илгиз Жуматаев ишенимдүү жеңишти камсыздады. В этом бою победу одержит боец синего угла. Ооба. Кирилл Илин тилекке каршы жеңил ызасын тартып калды. Жана экинчи орунда эле жаман эмес менимче. Скажите, это Аскаров Абакир? 6-7 жаш Аскаров Абакир, убагында. клуб Дельта, красный угол. Ахматбеков Амир, клуб Алим, синий угол. Готовимся. А поэтому от этого зависит, что дальше будет драться, да? Да. 6-7 жашка жаштагы Можно сказать, спортчулардын после этих ортосундагы Да? беттештер уланат. Кимбеков Даниэль, готовится. После этого боя, после этой весовой категории, Аймамбетов Али, клуб Али, красный угол. Абдыжапаров Санджар, клуб Газпром, синий угол. Вот так, заранее. О, классно, супер. Быстро выходят. Бул 34 килограмм салмакка чембердиги. Ага. Абакир Аскаров жана Даниэль Эркинбеков. Жок. Амир Ахматовдун ортосунда беттеш. Амир Ахматов Олимп спорт клубунан, ал эми Абакир Аскаров Дельта спорт клубунун атынан чыгууда. Жана Абакир жакшы жазгыруу аракеттерин издеп көрүп жатат. Өтө жакшы, тамай тийүү бар. Амир Акматбековдун аткаруусундагы тийүү болду бул. Ал эми Абакир Аскаров азырынча жооп кайтарууга үлгүрбөй жатат. Это времени не хватает. Кезектеги тийүүлөрү дагы ийгиликтүү. Пару, время. Первый раунд. Биринчи раунд. 10-30 секунд на это. На отдых.
Бойцы на середину. Второй раунд. Борбордук бөлүккө экинчи раундка чакырылышат. Өтө жакшы. Ары чабуул жалгашууда. Ийгиликсиз азырынча. Байлык бир коркунуч жаратарлык болуп ишке ашты десек жаңылмайм. Бирок көк тараптагы мушкер жооптук аракетинде жакшы деңгээлин көрсөтүп өттү. Кезектеги аракеттер жакшы деңгээлде өнүгүүдө. Время. Готовятся спортсмены. Айманбетов Али, спортклуб Алим, Абдыжапаров Санжар, спортклуб Газпром. Бакир Аскаров жана Амир Ахматбековдун ортосундагы беттеш жыйынтыкталды. Красный, синий, красный. Ооба, кызыл тарап демек Бакир Аскаров. В этом бою победу одержал боец красного угла. Бакир Аскаров 34 килограмм салмак чембердигинде жеңишти өзүнүн капчыгына салып кетти. Айманбетов Али, спортклуб Алим, Абдыжапаров Санжар, спортклуб Газпром. Да. Если он выиграет, то он с ним будет драться? Нет, И он что? нет, проигравший будет драться с этим. Да. А то выйдет перемесить. Ой, вот это неправильно написали. Вот все. Али Айманбетов жана Санжар Абдыжапаровдун ортосундагы беттеш андан ары жалгашат. Өтө жакшы азыр. Али Айманбетов абалды көзөмөлдөөдө. Бул финалга жолдомо алуу мүмкүнчүлүгү жарым финалдык беттеш демек. Кимиси кандай чеберчиликти көргөзөт болду экен байкап туралак. Санжар азырынча чабуулга чыга албай жатат. Ал эми Али Айманбетов бир жакшы чабуулдарды өнүктүрүүдө арты-артынан. Али Айманбетов дагы да болсо туруктуу чабуулун өнүктүрүүдө. Санжар Абдыжапаров кандай жооп кайтарат болду экен? Ооба, тайсалдап арт тарапка да качып жатат. Ал бирок бул учурда колу менен жакшы бир чабуул өнүктүрүп көрдү. Санжар Абдыжапаров кезектеги чабуулдук аракеттери. Время. Жана биринчи раунд.
Siz daireden тұрыңыз, сіздікі жоқ. Az за выход финал чабышады. За выход финал. Второй раунд. Бойцы на середину. Али Айманбетов дагы бир ирет өтө тамай тийин орундатты. Санжар Абдыжапаров таптакырага атандашты көргөз албай жаткандай. Кезектеги аракетинде Санжар Абдыжапаровдун аткаруусунда да бир аракет болду. Бирок анчейин кубаттуу түү болгон жок Али Айманбетов. Ой. Өтө жакшы. Андан аркы жүрүшүн байкайлык эми. Дагы бир ирет Али Айманбетов дал ошондой ыкманы колдонуп чабуул өнүктүрүүнү туура көргөн. Бирок бул жолкусунда таамай эмес болуп чыкты. Дагы бир ирет түз кирүүсү. На паузу не надо ставить. Иштеберсин. Санжар Абдыжапаров. Да, конечно. На, молар, тетилер. Кезектеги тийүүлөр. Жакшы Али Айманбетов. Төбүрө көзгө толумду. Беттеш өткөрүүдө. Санжар Абдыжапаровдун бир аз бою кичинекей болгондон уламбы, беттеште туруктуу улантууга мүмкүнчүлүк ала албай жатат. Али Айманбетов чабуулду өнүктүрүп жатып, азыр өзү жерге жыгылып түшкөндүгүн байкадык. В следующей категории приготовится юноша 8-9 лет до 30 килограмм. Ооба. Оразалиев Тынчтык, спорт-клуб Альтаир. Анаркулов Өмүрбек, спорт-клуб Капкан. Бул беттеш жыйынтык калды. Азыр эми кал стартоонун чечимин күтүп туралык. Синий 25, синий 12, синий 14, синий 15, синий. Почему синий? Жана жеңүүчү. А почему синий? Красный же хорошо работал. Азыр Больше попадал. кал стартоонун ортосунда да талаш жаралууда. Али Айманбетов талашсыз бул беттеште жеңишти камсыздаган болчу. В этом бою победу одержал боец синего угла. Бирок Санжар Абдыжапаровго берип коюшту. Айманбетов Али остается. Минута на подготовку. Али Айманбетов кезектеги беттешине чыгат. Нет, аз чабышат. Сейчас будут биться, нет. Бир аз түшүнүксүз көрүнүш орун алды. Кал стартобу кандай көрүнүштөрдүн натыйжасында мындай чечим чыгаргандыгын билбейбиз, бирок Али Айманбетов мурунку жеңишин талашсыз жеңген болчу. Иса Ибрагим Матхамов Иса көк тараптан чыккан. Али Айманбетовду байкап туралык. Экинчи беттешин катар менен чыгып жаткан беттешин кандай өткөрөт болду экен. Өтө жакшы Иса Ибрагим Матхамовдун аткаруусунда, кечиресиздер. Иса омутун көтөрүп алып чабуулга жакындап келе жатат. Али Айманбетов бир аз тайсалдап беттеш өткөрүүдө жана ал дагы чабуулга чыгып көрдү. Бул жолу колу менен дагы соккуларды узатып үлгүрдү.
Өтө жакшы. Иса Ибрагиматхамов бул жолу оң буту менен атаандашына таамай тийүүнү орундатты. Али Айманбетов чабуул өнүктүрүүгө азырынча шашылбай тургандыгын байкасак болот бул көрүнүштөрдөн. Паро, время. Жана биринчи раунд. Иса Ибрагиматхамов дагы бир ирет оң бутун көтөрүп алып беттешти улантууда. Али Айманбетов андай көрүнүштү күтүп турбайт. Андан ары чабуул өнүктүрүп көрөт. Турушу жана кыймыл аракети Али Айманбетовдука өзгөчө бир айырмаланып турат экендигин байкайлы, бирок бул жерде шашып кетти. Иса Ибрагиматхамов абалды жакшы көзөмөлдөп коргонуу тарабын күчөтүп жатып контур чабуулга чыккан дагы Алини жерге жыгылтып койгондугун да байкадык. Өтө жакшы Али бул жолку аракетинде абалды көзөмөлдөдү. Жана кезектеги аракеттери. Дагы бир таамай тийүү буту менен Али Айманбетовдун аткаруусунда. Жана дагы бир чабуулдук аракет, таамай тийүү бар. Али Айманбетовдун аткаруусунда. Время. Жана вакыт. Беттеш жыйынтыкталды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр калыстар тобунун чечимин күтүп туралык. 25 кг салмак чембирдиги өспүрүм балдар арасында өтүп жаткан беттештер. Красный. Али Айманбетов экинчи аракетинде жеңишти камсыздады. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен өспүрүмдөр арасында Чүй облусунун таэквондо боюнча экинчи чемпионатын алып берүүнү жыйынтыктайбыз. Сиздер үчүн иштедим мен Дайырбек Бейшеналиев. Кайрадан экран аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.